Kırgız ruhani madaniyatında bir kayra jaralуу bir uşu mezgilinde öte bir oluttu meselelerden biri de esepteybiz. Sebebi Kırgızstanu degen sözdü men bilgenden beri jagında 2009 yılı ağa çeyinde aytılıp gelgen 2009 yılı hazır özü de geliş keregele Profesör Soветбек Байғази ушул baş bolup atayın bir proyekt жазып ал убакта министр Болжурова Шенгул Болжурун эле ошондой жазып bir башталган эле. Ошондо бул китепке эмнелерди жазабыз, кандай баптар болуш керек ичинде, эмнелер жазылыш керек бул Кыргызстан окуу китебине деген маселелер болгон. Биз бир нече жолу чогулуп, талкуулап, ар ким өзүбүздүн ой пикирлерди айтканбыз. Анан ал проект кийин эмнегедир ошол иштебей калды, өтпөй калды. Биз анан күйлөнүп барып, ошо бирден экиден макалаларыбызды бердик. Бул киши жыйнак кылып чыгарам деди. Анан тилекке каршы ал жыйнакта болуп чыккан жок. Ошону менен ошо маселе мен билгенден токтоп калды. Бирок Kırgız intelligensiyasının içinde, okmuşçulardan içinde, жазуучулардын içinde, коомдук ишмерлердин içinde ушул теманы кайра токтотпой, ар кимизи өзүнүн билген деңгээлинде, өзүнүн түшүнүгүнүн bir чөйрөсүндө ушуну улантышып, кээ бирөөлөр алды китептерди жазып, кээ бирөөлөрү лекцияларды окуп бүгүнкү күнү атайын bir мындай төлөм менен лекцияларды окуп жүргөн адамдар болуп атат да. Анан бул боюнча мен өзүм дагы мына ошо агай Манастан институту түзүлдү. 12-жылы түзүлгөндө бир 13-жылдардан баштап мен Кыргызстану деген атайын курс окуп келатам. Ушул жылдары ушул курстарды окуп да келатам, ойлонуп да келатам да, тактап да келатам. Бул эмне жазылыш керек, кандай жазылыш керек? Негизги ушул окуу китептин ички түзүлүшү кандай болуш керек? Mazmunu qanday болуш керек? Эмне деген темалар кириш керек? Биз эгер аны жазып атып, же тарыхты, же болбосо тилчини, же философторду, же дагы бир публицисттерди кайталап эле бир нерселерди жазып калбайбызбы? Мунун жазуунун мындай зарылчылыгы барбы ушул китепти? Кыргызстану боюнча өзүнчө жазып иштеп жүргөндөрдүн ичинде мыкты китеп менимче ушу Жумабек Бердибаевдин китеби деп ойлоймун. Азыркыга чейинки вот. Бул Улуттук университеттин мугалими, профессор өзү, физик окумушту, бирок кийинки учурларда кыргыз дүйнө таанымы боюнча кызыгып, көп жылдардан бери өзүнүн ошо изилдөөлөрүн, байкоолорун чогултуп, буга чейин кыргыз дүйнө таанымы деген китеп чыгарган, монография. Андан кийин алардын ичинен дагы бир алып, дагы толуктап, мына Кыргызстану деген китепти өткөн жылы чыгарды. Мунун бет ачар ажеми Улуттук университетте болгон, ага көп окумуштуулар, жазуучулар, коомдук ишмерлер катышкан. Мен өзүм да жеке катышып, бул китеп боюнча өзүмдүн пикиримди, жакшы бир пикиримди билдирип айткам. Чынында азыр ушул убакка чейин Кыргызстануу маселесинде жазылгандардын ичинде мыкты китеп. Бирок менин көз карашым мындан айырмалуу көз карашым бар. Мен ушуну bir ортого салайын деп бүгүн сиздерди чогултуп отурамын да. Менин да көз карашым балким туура эмес. Ичиңерде бир ошону толуктасак, анан ар бир кыргыз эле мен китеп жазам деген кыргыз, же мен китеп жазам деген окумушту өзүнчө бир Кыргызстануу китебин жаза бербей, чогултуп алып бир мындай жамааттык, коллективный бир автор болуппу, а дегенде бир хрестоматиясын чыгарсак, анан кийин бир окуу китебин жазсак, ошол ушу зарылчылыгы болсо деген ошол максатта бүгүн сиздерди чогултуп атканымдын маселеси ушунда болуп атат. Мындан башка дагы мына бул жерде мына сиздер азыр эми карап көрүп атасыздар, Мурат Кошоев деген агабыз бар. Ал дагы өзүнчө энциклопедияда өмүр бою мен билгенден иштеген адам. Ал ошо өзүнүн байкоолорун, өзүнүн изилдөөлөрүн ошо боюнча кыргыз тарыхы боюнча китеп жазган. Андан кийин ошо Кыргызстануу өңүттөрү деген bir kitap жазды. Ал монография. Экинчи ушундай эле маселеде биздин элибизге белгилүү профессор Хусейн Исаевич Кыргызстануу маселелери деп өзүнчө bir kitap чыгарган.
Мына ушул китептерден башка дагы Мелис Мураталиев деген биздин бир мыкты жигитибиз бар. Анын мен билгенден, мен окуп колума тийгени билгилер жөнүндө деген бир чакан, бир мындай бир илимий публистикалык бир жанрдагы мыкты бир изилдөөсү бар. Мына ушу билгилер деген унутулуп калган нам, даража, ушул сөздүн тегерегинде ал өзүнүн ошо топто бир топ жылдык ой толгоолорун ошондо жазышкан. Билгилер деп кимдерди айтабыз? Ал намбы, ал эмне, адамга берилген бир даражабы, андан башка дагы бир адамдын сапатын билдирген сөзбү? Мына ушулар жөнүндө ошо жана иш билги, жөн билги, сөз билги деген сыяктуу бир топ өзүнүн ошондо ичинде бир бөлүнөрү жөнүндөгү дагы маселелерди козгогон. Албетте билги деген сөздүн өзү түбү бул Шумерден бери жазма булактарда бизге белгилүү. Шумер тилинде ал өзү түп ата дегенди билдирет. Бизде бүгүнкү күнү даанышман, акылман деген мааниде биздин күнгө келип жетти. Мына ушул жигитибиз дагы өзүнчө бир лекцияларды бир тема боюнча даярданып, ушу кыргызстануу багытында бир лекцияларды окуп келатат ушу жигитибиз. Атайын бир теле берүүлөрдөн да чыгып сүйлөп жүрөт. Атайын бир мекемелерге барып бир контракт түзүп ал жерлерде ушу лекцияларды окуп атат. Андан башка биздин телевидениеде бир азыр 3-4 бир телевидениебизде, теле берүүдө атайын Кыргызстануу боюнча теле берүүлөр жүрүп атат. Бүгүн ошого байланыштуу силер менен бир ой бөлүшүп, ушул Кыргызстануу бир адегенде хрестоматиясын чыгарсак, анын ичине ар бир ошол бир жалпы бир кабыл алынган теманын, кабыл алынган бир баптардын тиешелүү ар бир ушу окумуштуу жазуучулар өздөрүнүн бир макалаларын ушу жазып берсе, анан ошонун негизине ошондон кийин бир Кыргызстануу окуу китебин чыгарсак деген ушундай ой пикир болуп атат. Мындай китептердин жазылып атышы, жанагындай теле берүүдө кетип атышы, бул өзү коом талап кылган, мезгил талап кылган нерсе экендигин көрсөтүп атат. Биз билебиз, эч бир мезгил талап кылбай эле Шапирого окшогон кээ бир сырттан келген бир адамдардын китептери окуу китеби болуп мектептерге кирип кетип, анан коомчулук тарабынан кайра алынып калган учурларын биз билебиз. Бүгүнкү биздин билим берүү системасында дагы ушундай бир башаламандыктар бар. Ал эми ага салыштырмалуу биздин мына Кыргызстануу окуу китеби керек экендигин, себеби Кыргызстануу окуу китебинде кыргыз тарыхында айтылбаган, кыргыз тилинде айтылбаган, кыргыз философиясында айтылбаган, башка бир предметтерде айтылбаган бир көп маселелер калып калгандыгын көрүп атабыз да. Кыргызстануу окуу китеби жазылса, ичинде кандай баптар болуш керек? Кандай бир темалар, бир кичи темалар болуш керек? Сюжети мазмун эмнелерден туруш керек? Философиядан эмнени алабыз, тарыхтан эмнени алабыз, башка бир этнография, этнология, башка антропологиядан эмнени алабыз? Эмнелер кириш керек деген ушундай бир оор маселелер бар. Менин жеке көз карашымда мындай деп ойлойм. Ушул окуу китеби бир 5 баптан туруш керек деп эсептеп атам. Анан бүгүн ушу талкууду ушунун тегерегинде болсо, анан өзүңүздөр бир толуктаган бир ой пикириңиздерди билдирсеңиздер. Биринчи, адам таануу маселеси. Биринчи бап ушундай деп аталса. Адам таануу маселесинде антропологиялык багыттагы бир илимий изилдөөлөр болсо, ошондой изилдөөлөр, ошондой макалалар, сюжет, окуу китебинде мазмун ошондой болсо. Демек, бул деген эмне? Эң башкы маселе кыргыз адамы деген бул эмне болгон адам өзү? Кыргыз адамын орус адамынан, же болбосо тажиктен, өзбектен, америкалыктан, индустан кандай айырмасы бар бул? Мунун кандай өзгөчөлүктөрү бар? Кебете кешпири кандай, жүргөн турганы кандай, ичкен тамагы кандай, өзүнүн ой жүгүртүүсү кандай, тили кандай, башка жана башка салты ушу сыяктуу маселелер ушу жерде козголуш керек деп ойлоймун да. Эми негизинен биздин булагыбыз, таяна турган булагыбыз негизи ушу Манас эпосу менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде болсо деп атабыз биз. Ушу адам таануу деген маселе, Кыргызстануу деген маселе. Ушунун негизги ушул
материалыбыз ушул болот. Анан калган жазуучулардан, Касымбековдон, Сыдыкбековдон алабызбы, ушул сыяктуу ушундай иштейбиз деген ой бар да. Анан экинчи мына мисалы кыргыз адамынын образын Манас эпосунда чагылдырылыш. Вот Манастын өзүнүн образы, адам катары Манас. Бул эми кыргыз миңдеген жылдар бою бизге үлгү адамдын образын калтырса, бул Манас баш болгон Бакай атабыз Кошой, Төштүк, Балмамбет, Бакай жана ушул баатыр акылман адамдардын образдары эркектер үчүн ушу үлгү образдар болуп жашап келди. Миңдеген жылдар бою кыргыздар эркек балдарын ушул адамдарды карап тарбиялап келишти. Кыз балдарын Каникей апабыз, Айшүрөк апабыз жана башка ушул апаларыбызды карап ошолордун үлгүсү менен тарбиялады. Бул биз үчүн мектеп болгон, улуттук мектеп болчу да. Улуттук институтубузда, университет бүт бардыгы ушул Манас эпосу баш болгон эпостор, элдик ооздеги чыгармалар болгон. Экинчи элдик ооздеги чыгармалардагы адам кыргыз адамынын образы болот. Үчүнчү Айтматовдун чыгармаларында кыргыз адамынын образы. Кыргыз адам менталитети, эртеңки кыргыз адамы кандай адам болот? Бул ал жөнүндө да биз ой жүгүртүшүбүз керек болот. Мен жазуучуларды союзунун алдында бир 2 жолу чыгып сүйлөгөндө атайын бир төрага болуп турган учурда дагы бир доклад жасагам, ошондо айткам. Кече совет мезгилинде абстрактуу совет адамы деген адамдын образын түзүүгө аябай салым кошкон кыргыз жазуучулары бүгүн кыргыз адамынын образын түзө албай эмнени жазып атканы белгисиз болуп атат деп. И бул бүгүнкү күнгө чейин уланып атат. Ким эмнени жазып аткандыгы белгисиз. Биз жалпы бүгүн бир типтештирилген бүгүнкү момундай өткөн мезгилдеги, анан эртеңге бир алып өтө турган нукура бир бизге үлгү боло турган кыргыз адамынын образын али бизге эч ким берген жок. Айтматов сыяктуу залкарларыбыз өтүп кетти. Кийинки муундардын ичинде бардыгыбыз көбү тарыхка кирип кетти дагы, ошол өткөн адамдардын образдарын алып чыгып, биз азыркыга эми албетте алардын азыркыга үлгү боло турган көп жактары бар, бирок жалпылаштырган мындай бир кыргыз адамынын образын биз али түзө алган жерибиз жок. Кыргыз адабияты бүгүн ал жагынан өтө чоң өксүктө келатат. Экинчи бөлүм мындай этнологиялык багыттагы изилдөөлөр. Бул болгондо демек кыргыз эли, бул эмне деген эл? Бул элдин өзү тарыхта орду кандай болгон? Мына мисал үчүн мен бул боюнча дагы мындай бир мисал айтып коеюн. Кыргыз эли жөнүндө, кыргыз эмне деген эл экендиги жөнүндө Манас Алтайдан кыргызды көчүрүп бияка келатканда алдына мына бул Токмок азыр Акынбешим ушунун ханы, бул жерде башка хандыгы мамлекет тарых боюнча башкачараак, бул жерде айтылган башкачараак, бирок эми ошол эле болуш керек. Вот ошол хан бул ушул жактан Алтайдан бир кара кыргыз деген эл көчүп келатат дейт. Бул өзү кичинекей эл, аз эле эл болуш керек эле. Бирок бияка келип аткан бир атакдан каябай эле бизди коркутуу. Эмне деген эл экен? Башчысы кандай бул? Баатырлары канча баатыр бар экен? Барып көрүп келчи деп бир Сарайар дегенди жиберет да. Ал сынчы бир абдан неме экен эми. Ал барып анан келгенден кийин мына минтип айтып атат. Муну эми бир эч жерде мектептерде окутуп атабы, ушуну үлгү кылып айтышабы, айтышпайбы билбейм. Мына ушул кыргыз немесине кириш керек деп айтты. Минтип айтып атат Сарайар ханына. Алам өңгү товашып, тоо көрө элек экенбиз, айгайлашып урушуп, жоо көрө элек экенбиз, атарытып сапардан жол көрө элек экенбиз, арбын чери улуу топ кол көрө элек экенбиз, ар тараптан арбыган эл көрө элек экенбиз, агып ташып каптаган сел көрө элек экенбиз, айтканынан кайтпаган ажалдан башын тартпаган ер көрө элек экенбиз, өпкө чайкап кан ичип өт көрө элек экенбиз, өзөн күйүп туташкан өрт көрө элек экенбиз, башыбыздан аришти өт көрө элек экенбиз, ат көтөрбөй пил минген жоо көрө элек экенбиз, көк темир кийинген дөй көрө элек экенбиз, сакал менен мурутту тереби деп ойлоймун, сазайыңды колуңа береби деп ойлоймун, алеңгир жаа сыр жебек кереби деп ойлоймун, аркабыздан ас күндө келеби деп ойлоймун дейт. Бул кыргызга берилген башка бир элдин сынчысынын баасы. Ушундай бааны казакка берилген баа барбы, өзүккө берилген баа барбы? Эми Манас эпосундагы бул энциклопедиялык мындай казына чыгарма экендиги да ушу жерде эле Кытайга берилген баа бар. Эми отаңдын көрү десе бул
Қытайға берілген бағада минтіп айтылады. Еми, мынау жерде менің алдымда профессор Сулайман Қайыпов отырады. Қайыпов мен білгенден Орта Азиядағы чоң фольклорист оқымышты. Мына ушул егер жалған болса түзеп айтады деп ойлаймын. Ушу Қытай еліне бізде түрк, моңгол елдерінің ішінде әрбірімізде бірден екіден жоқ дегенде де ушу эпостор бар да, эпикалық шығармалар. Озек шығармалар бар. Ошонун içinde Қытай менен болгон мамилеси, же Қытайға берген баазы барбы дегенде мен мисалы көрө элекмин да. Мен да ошо кызыгы ушул байыркы кыргыздын тарыхын изилдеп, ушу эпикалык чыгармаларды колума тийген окуп жүргөн ичинде эсимде жок. Эми ушу Манас эпосунун ичинде биз Кытайга берген бааны көрөбүз момундай. Жылаанды көрсө жырып жеп дейт мына. Бүгүнкү эле күндө көргөндө айтып атат. Ошол мына. Жылаанды көрсө жырып жеп, кумурскага жолукса эрикпестен кырып жеп, суур көрсө сууруп жеп, ободогу канатты узатпастан уруп жеп, бири өлсө бирин жеп, ичи менен жинин жеп, бака жылаан доңузду, каш кулак бөрү доңузду, канжа менен түтүн жеп, эчтеме таппай калганы карагайгайын тал көрсө, казып түбүн бүтүн жеп дейт таңы. Айнана не бул 1000 жыл мурун айтылган сөзбү, 2000 жыл мурун айтылган сөзбү, 3000 жыл мурун айтылган бу биз билбейбиз. А биз эмне үчүн ушундай нерселерди балдарыбызга окутпайбыз? Бүгүн бүт ушундай нерселерди окутпай, биз деген кичине элбиз, аз элбиз, шор баскан элбиз деп атып, бүт балдарыбыз азыр шорду, кыздарыбызды шорду кылып, кыздарыбыз да эркек балдарын теңсинбей башка улуттарга чыгып кетип атат. Балдар болсо мажбур болуп ушинтип ар кайсы жерде ушу bir görüngen tirilikti kılıp yürüp atабыз да. Менимче ушул этнологиялык багытта ушундай деп ойлоп атам. Байыркы кыргыз эри тууралуу Оз эки булактардагы маалыматтар, кыргыз санжыразы, кыргыз уруулары, Манас эпосундагы кыргыз уруулары, мисалы Манас эпосундагы кыргыз уруулары менен санжырадагы кыргыз урууларынын айырмасы бар. Мен ошон үчүн атайын мындай бир белгилеп атам. Кыргыз элинин калыптанышы тууралуу акыркы илимий көз караштар, кыргыз тили тарыхы дүйнө таанымы, кыргыз элинин келечеги тууралуу ойлор. Бул экинчи бөлүмдө. Үчүнчүсү, бул саясат таануу багытында кетиш керек деп ойлойм. Бул бөлүмдө негизинен кыргыз уруулары түзгөн мамлекеттер айтылыш керек. Биз бир гана кыргыз державасы жөнүндө сөз кылабыз, бирок кыргыз урууларын да өзүнчө ар кандай чакан мамлекеттерди курган. Ал турсу ушу кыргыз уруусунун ичинде эле Кытай деген бир уруу, могу Кытай деген атты Ханзо элине ушул эл бергендиги жөнүндө биз бул нерселерди али кеп сөз кылган жокпуз. Мисалы Кытай ошол уруусун мен огуздар деп да айта албайм, моңгол уруусу деп да айта албайм. Хотя тарых илиминде моңголдорго көбүрөөк сиамбилерден чыккан үчүн моңголдорго көбүрөөк айтып жүрөт. Моңголдун ичинде ал уруу бүгүн жок. Көп нерселер моңголго тиешелүү, орус тарыхчылары жазып калтырган нерселердин көбүндө биз али тактай турган маселелер бар. Мен ошон үчүн бүгүн бул Кытай уруусу, Тоба уруулары, бул өзү сиамбилер, бул түрк элдерине тиешелүү. Ошо Бартолд жана башка көптөгөн окумуштуулардын катарында мен дагы түрк уруулары деп айтат элем. Мына ушул улуу элге Кытай деген атты берип 200 жыл аны бийлеп, анан өздөрү кийин сүрүлүп чыккан элдер. Мына ушул уруулар, кыргыз урууларынын biz түзгөн мамлекеттерди айтышыбыз керек да. Мына агайдын кыргыз көчмөн цивилизациясы, кыргыз цивилизациясынын китебинде 20дан ашык кыргыз ордосу жөнүндөгү Манас эпосунан алынган маалыматтар жүрүп атат. Мына манасчылар отурасыңар, мени толуктап бир тагырактап айтасыңар деп ойлойм. Мына ушулар жөнүндө биз кеп кылышыбыз керек. Кичине ордо болобу, чоң ордо, булар мамлекет болгон, көчмөн мамлекеттер. Биз эмне үчүн сөзсүз эле Европанын критерий, Европанын көз карашы, Европанын аныктамасы менен мамлекетке беришибиз керек. Көчмөн элдердин өзүнүн түзүлүшү, өзүнүн структурасы, өзүнүн жашоо образы болгон. Биз ошондуктан ошол көз караштан дагы карап бир башкача бир өңүттө карашыбыз керек деп ойлойм. Төртүнчү бап бул кыргыз цивилизациясы болуш керек. Кыргыз цивилизациясы деген сөз бул көптөн бери айтылып келатат, бирок аны бир монография түрүндө мына агай өзүнүн китебин берди. Бул илимий айлампага кирди деп ойлойм. Муну биз андан ары күчөтүп, кыргыз цивилизациясы, өз цивилизация деген сөздүн аныктамасынан баштап, эмнелер кирет дегенде дагы биз ошол
Oturuktашкан элдердин окумуштуулар берген аныктама менен биз өзүбүздүн дагы бир айырмалуу аныктамаларыбызды бир тактап өзүбүз айтышыбыз керек. Эгер ошол цивилизация дегендин негизинде ушул жазуу, мамлекет түзүү, анан кийин металлды иштетүү деген 3 негизги нерсени мисалы үчүн ошо айтышкан да баарына. Мына ушул 3 фактор бар жерде цивилизация бар деп айтабыз. Ал 3 фактор бизде тең бар. 3 эмес андан башка тоюмду санаган тиги 22ге чейин, 21ге чейинки немелер бүт факторлорду биз башкача факторлорду тапсак болот да. Ал жашоо образына башкача бир башкача гана бир форма мындай көрүнүштөргө ээ болгон. Эң акыркы мындай 5-бап бул эми мындай деп айтып атам, Алтай үй бүлөсүнөн тараган элдер жана кыргыздар. Кыргыздардын ал ролу ушул Алтай үй бүлөсүнүн ичиндеги ээлеген орду деген сыяктуу тема болуш керек, глава. Ушул главада биз Алтай элдери деп кимдерди айтабыз? Ошол мына бүгүнкү күндө акыркы илимий маалыматтар индеецтер түштүк Сибирден кеткендиги жөнүндө, ДНК-нын маалыматтары, башка археологиялык маалыматтар, мурун баягы эстирде жабып жүргөн экен, көрсө чет өлкөлөрдө ал индеецтер түштүк Сибирден кеткени жөнүндө айтылып эле келаткан экен. Мына акыркы маалыматтар ал турсун кыргыздар менен бир мындай тилиге бир тектеш индеец уруулар чыгып атат. Мына ушул эң байыркы уруулары ошо индеецтерден эми кош бозокто, андан кийин Алтай, жапандар менен корейлер, андан кийин Тунгус Манжур, анан Угрофин батышка кеткен, анан Түрк-монгол, анан алардын ичинен анан эң аяга келип кыргыз, Кыпчак өзөгү, анын ичинде кыргыздын орду кандай. Ушул Алтай үй бүлөсүнөн чыккан элдердин ичинде кыргыз кандай орунду ээлеген, кандай салым кошкон, эмне маданият таасир тийгизген деген ушул маселелер эң акыркы ушул бапта каралыш керек деп ойлойм. Негизи менин мындай бир топ жылдардан берки ой жүгүртүүмдүн жыйынтыгы, изилдөөмдүн жыйынтыгы ушуга бир пикир кошсоңуздар, оңдой турган жерин оңдоп, анан ушу силер менен бир биригип, бир коллективный бир дегенде бир хрестоматия чыгарсак, анан кийин бир окуу китебин келечекте жазсак. Бир окуу китеби болсо, ар кимибиз ар кандай жаза бербесек, башаламандыкты коюп бир чогуу бир иш кылсак деген гана ой пикирде сиздерди бүгүн чогултуп атабыз. Чоң рахмат. Биринчиден Кыргызстануу деп жакшы тема коюп турсуңар. Мен ушул жерден Кыргызстануунун башында биринчи мамлекеттик идеология болуш керек. Мамлекеттик идеологияны ак үйдөн атайын көрсөтмө берилип, ошонун эң биринчиси Манастаану болуш керек. Алтай бөлүмү деп атпайсың, Алтай үй бүлөсү деп. Алтай үй бүлөсүн ушул жерден унутуп калбайын. Гаплатив, ДНК, Ер1, А1 биз. Эмне үчүн аспыз Кыргызстанда 6 миллионго башка улуттарды кошкондо жетпеген элбиз деп суроо бербейсиңер. Элдин көбү 2370 жыл мурун түштүккө түшүп Кытайга картошкасын алсысын алып, помидорсын алсысын алып, саласын жазасын жазып алып, кайра кетип калышкан. Ошондо бир жолу Таңгуттардын империясына түшкөндө эч нерсеси жок, өзүлөрү ашарчылык, кургакчылык болуп калгандан батыш түгөстө жылган. Бизде башка улуттар кыргыз деп паспорт алып алышып, бизде азыр мынтип атат. Уруу сураган бул бөлүнүү жарылуу деп. Бөлүнүү жарылуу эмес. Батышка жырып баратканда көчмөн элдерден бирөө улуу көчкө кошулуп калса, каганын башчысы сураган. Сен кайсы уруудансың депчи. Баланча уруудан. Урууң кайсы? Баланчадан. Жет атаңды билесиңби? Айтып берет. Өзүбүздүн эле боло турбай, кел айланайын деп кошуп алышкан. Бул ынтымактын, бириктигмедин белгисиндеги суроо. Биздин арабыздагы жана бөлүнүп алган кыргыз деп паспорт алып алган. Ошолор бөлүнүп жарыл, биз сыртта калабыз деген ой менен бул бөлүнүп жаруу деген алардын немеси да. 83 мамлекет Гаплатив, ДНК, Ер1 кыргыздардын канында калган. Эми эч нерсе айта албай калдым ошон үчүн. Окуу китебин кандай кылабыз? Окуу китебинде мына сиздер эң биринчи жолдомо жасап, ушул Манастаану атынан дейбизби, же Министерство образованияга кайрылуу жасап, мектептерден баштап биринчи Манасты сөзсүз түрдө окутуш керек. Сөзсүз түрдө. Биринчиси Манаш, экинчиси туура эмес жазылган тарых. Буга чейин кыргыздын тарыхы вообще туура эмес жазылып келген. Үчүнчүсү Каада салп, төртүнчүсү Үрп адат, ырым-жырым,
Анан мо түш жоргандан өйдө керек болсо окуучу балдардан экзамен алыш керек. Түш жорганды ошо эч кимибиз билбейбиз да. Ушулардын баарын кайрылуу кылса, жана адеп сабагын азыр кыскартып алдырып таштап атат школдордон. Ушуларды кайра киргизиш керек. Мына ошондо биз Кыргызстандын бирке нугуна түшөбүз деген ойдомун да.